А если не готово, зачем стационар тогда открываете? Подожди, ты не спасешь, подожди. Они ничего не сделают, там нету врачей. Я за вами, ладно? Кто не занимал, после меня. Ужас. Бүгүнкү күндүн баатырлары. Интернетке ден соолугу начарлаган жаранга унаанын багажында алгачкы жардам көрсөтүлүп жаткан видео тарады. Видео Бишкектин көчөлөрүнүн биринде тартылган. Анда ыктыярчылар оор абалдагы бейтапты унаанын багажына жаткырып, ооруканага алып бара жатканын, ошол эле учурда ага жасалма дем алдыруу ыкмасы колдонулганын көрүүгө болот. Видеонун автору бейтапты 3 сааттан бери ооруканага ташып жүргөнүн, улуттук онкология борборуна алып барышканда, ал жактагылар кабыл албай койгонун айтат. Бишкек шаарында эс үчүн жоготкон кызды көтөрүп келген жаран түнкү стационарлардын бирине кире албай тургандагы видео тасма социалдык тармактарда жарыяланды. Тасмадан көрүнүп тургандай эркек киши кызды көтөргөн бойдон стационардын эшигинин алдында турат. Ичиндегилер бейтапты кабыл алуу үчүн даярдык жоктугун айтышкан. Окуянын күбөлөрүнүн бири эч нерсе даяр эмес болсо, эмнеге стационар ачып жатасыңар деп айтып жатканын угууга болот. Видеонун алдында жазылган маалыматка караганда окуя кечээ болжол менен саат 20:45 орун алган. Анда стационардын ачылышына 15 мүнөт калганда ушундай окуя болгону жазылган. Окуя тууралуу шаардык мэриядан төмөнкүлөрдү билдиришти. Түн ичинде стационарда 161 адам кабыл алынды. Аталган окуя кечки саат 20:30 чамасында болгон. Ал учурда стационар катары колдонууга берген консул ресторанынын ээси гана болгон. Ал эми дарыгерлер башка мейманканада нөөмөтүнүн алдында тамактанып жатышкан. Алар стационарга саат 20:50 келишти. Жеке коргонуучу кийимдерин кийип 21:00 ишке киришти. Саат 20:45 ал жерде эч кандай окуя жана даттануулар болгон эмес, деди мэриядан. Булак Назар Ньюс Кейдж. Ыктыярчылар дем жетпей эсин жоготкон эркек кишинин өмүрүн сактап калышты. Окуя кечээ түнү Бишкектеги көчөлөрдүн биринде болгон. Репортер Аки Пресс жазганына караганда, эркек киши өзүн жаман сезип эсин жоготкон. Ал эми жолдон өтүп бара жаткандар демилгелүү жаштар борборунда иштеген ыктыярчыларга чалышкан. Алар дароо кычкылтек концентратору менен келишип, бейтапты аппаратка туташтырууга үлгүрүшкөн. Саламаттыкты сактоо министрлиги пневмониядан каза болгондордун санын тактады. Ага ылайык бир күндө 74 эмес 57 адам көз жумган. Бүгүн брифингде коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын жетекчиси Айнура Акматова өткөн сутканын ичинде өлкөдө 74 адам пневмония оорусунан кайтыш болгонун айткан. Министрлик бул статистикага соңку 3 айдын ичинде Ысык көл облусунда каза тапкан 17 киши дагы кошулуп айтылганын билдирди. Натыйжада өпкөнү сезгенткен оору кечеден бери 57 адамдын өмүрүн алганы такталды. Март айынан бери өлкөдө пневмониядан 571 бейтаптын көз жумганы маалым болду. Ал эми мындан сакайгандардын саны 3415ке жетти. Булак Спутник. Түркиядан Кыргызстанга коронавируска каршы күрөшүүдө зарыл болгон медициналык жабдуу камтылган гуманитардык жардам келди. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги билдирди. Жардамда 20 дана жасалма дем алдыруучу аппарат, 50 кычкылтык концентратору, 20 000 ПЦР тест, 20 000 дана вирус аныктоочу реагент топтомо, 50 000 дана номер 95 үлгүсүндөгү беткап, 100 000 хирургиялык беткап, 35 000 коргоочу костюм, 2 000 желим беткап жана таңакталган гидроксихлорохин таблеткасынан 10 000 дана бар деп айтылат маалыматта. Бүгүн 15 июлда Түрк аба жолдору авиакомпаниясынын учагы менен келген бул медициналык каражаттар коронавируска каршы күрөшүүгө жумшалат. Аталган жардам Кыргызстан менен Түркиянын президенттеринин саламаттык сактоо чөйрөсүндө гуманитардык жардам көрсөтүү боюнча макулдашуусунун алкагында берилген. Эске сала кетсек, Түркиянын саламаттык сактоо министрлиги ушул жылдын февраль айында коронавирус апатынын алдын алуу үчүн Кыргызстанга гранттык негизде 200 таңгак тест система, бир жолку колдонуучу 5 000 беткап, 200 коргоочу костюм, коргоочу фильтри бар 100 000 беткап жана 12 коргоочу көз айнек берген. Булак Спутник. 13 июлда саат 15:30 катуу жааган жамгырдан улам Кадамжай районунун Орозбек Файыл аймагында сел жүрдү. Бул тууралуу Орозбек Файыл өкмөтүнүн башчысы Алтынбек Алиев билдирди. Анын айтымында жамгырдын кесепетинен коктулардан келген суу дарыяга кошулуп, дарыядагы суунун басымы жогорулап, анын кесепетинен сел суулары ички жолдорду, суу алып өткөн түтүктөрдү жана кичи чарбалык көпүрөнү бузуп кеткен. Сел дарыяга жакын жайгашкан жергиликтүүлөрдүн короосундагы эгинин жана бир тургундун мал сарайын жууп кеткен. Мындан сырткары
электр мамычаларына да зыяны тийген. 3 саат аралыгында Кадамжай РЭД-тин кызматкерлери тарабынан оңдолуп, тургундарга электр жарыгы берилди. Кече 14 июлда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери менен жергиликтүү бийлик тарабынан селдин кесепетинен канча чыгым келтирилгени боюнча тактоо иштери жүргүзүлдү. Жалпы 30 кубтан ашык сел 16 чакырым аралыкка чейин жүргөн. Орузбеков айылында селге каршы курулган дамбанын 30% жараксыз болгон. Селдин кесепетинен адам өмүрүнө жана мал жандыктарга зыян келтирилген эмес. Булак турмуш. Биринчи вице-премьер Алмазбек Батырбеков коронавирус илдетинен айыгып ишке чыкты. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык ал 15 июлдан тарта жумушка киришти. Алмазбек Батырбеков COVID-19 чалдыгып, сол өпкөсү сезгенген айтылды. Дарылоо курсунан өтүп, кайрадан тапшырган анализинин жыйынтыгы таза чыккан. Буга чейин 1 июлда республикалык штабтын башчысы Алмазбек Батырбеков COVID-19 жуктургандар менен байланышта болгондуктан аралыктан иштеп жатканы маалымдалып, оору жуктурганы айтылган эмес. Булак Спутник. Индиялык актер, модель жана продюсер Сону Суд коронавирус пандемиясынан улам Кыргызстандан кете албай калган 4000ге жакын индиялык студенттерди алып кетүүгө убада берди. Бул тууралуу ал өзүнүн социалдык тармактагы жеке баракчасынан билдиргенин чет элдик басылмалар жазып чыкты. Маалыматка ылайык студенттер өкмөткө кайрылып, белгилүү инсандарга социалдык тармак аркылуу Кыргызстандан алып кетүүнү суранып, кат жазышкан. Социалдык тармакта алардын өтүнүчүнө жооп берген Болливуд жылдызы Сону Суд жакын арада мекендештерин мекенине кайтарып берем деп убада берген. Үйгө кайта турган убакыт келди. Бардыгын үйгө кайтаралы. Мен сиздерден дуа кылууну суранам. Бул Кудайымдын жардамы менен жакында ишке ашат. Менин кийинки максатым деп жазган ал студенттердин өтүнүчтөрүнө жооп берип. Кыргызстанда Индиядан келген 4000ден ашык студент коронавирус пандемиясынан улам мекенине кайта албай калышкан. Көпчүлүгү чек ара жабылганга чейин үйүнө кайтууга үлгүрүшкөн эмес. Студенттер Кыргыз өлкөсүндө жашоо үчүн акча каражаты жок калгандыгын айтышкан. Булак Назар Ньюс. Дарыгерлерге жардам берүүнү каалаган эл аралык медициналык жогорку окуу жайдын 5-курсунун студенти Аббас Али Шах жумушка алынды. Бул тууралуу Бишкек шаардык мэриясынан кабарлашты. Алардын айтымында Аббас Али Шах номер 95-орто мектептеги күндүзгү медициналык борборунда медициналык кызматкерлерге жардам берет. Эске сала кетсек, буга чейин студент ооруканага жумушка орношууга жардам берүү өтүнүчү менен кайрылып, бекер иштөөгө даяр экенин билдирген. Булак Назар Ньюс. Япония Кыргызстанга жалпы наркы 500 миллион йенге, болжол менен 4 миллион 600 миң долларга барабар болгон медициналык жабдуу берет. Бул тууралуу аталган өлкөнүн Кыргызстандагы элчилиги билдирген. Дипломатиялык өкүлчүлүктүн маалыматына ылайык, кайтарымсыз жардам тууралуу документке элчи Маеда Сегеки жана Кыргызстандын финансы министри Бактыгүл Жээнбаева кол койгон. Коронавируска байланышкан абалды эске алуу менен Япония өкмөтү жардамды медициналык жабдуу иретинде берүүнү чечкен. Анын катарында КТ аппараты жана магниттик резонанстык томография аппараттары бар. Бул жабдуулар коронавирус менен ооругандарды дарылоодо негизги жүктү көтөрүп жаткан медициналык мекемелерге бөлүштүрүлөт. Булак Спутник. Чүй облусунун Сокулук районуна караштуу Фрунзе айыл аймагынан студент айылынын жаштары жана жергиликтүү кеңештин депутаттары күндүзгү стационарга 160 миң сомдук жардам көрсөтүштү. Бул тууралуу айыл жаштары билдиришти. Жалпы элдин башына келген кыйын кырдаалда четте карап туруу мүмкүн эмес. Ошол себептен биз дагы колубуздан келген жардамдарды берүүнү чечтик. Айылдын жаштары жана депутаттары биригип, өз ыктыярыбыз менен 160 миң сом чогултуп, Фрунзе айылындагы күндүзгү стационарга кычкылтек концентратор жана дары-дармек жана башкаларды алып бердик деп билдиришти алар. Булак Турмуш. Кыргызстанга Түркиядан 14 ыктыярчы медик учуп келди. Кыргызстандык ыктыярчылар Түркиядагы медициналык жогорку окуу жайларда, мамлекеттик бейтапканаларда, эмгектен жана ординатурада тажрыйба топтоп жүрүшкөн. Тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча, медицина кызматкерлерин Түркиянын аймагынан чыгаруу иштерин уюштурууга Кыргызстандын элчилиги көмөктөшкөн.